Анан дагы бизнес насаатчылык боюнча сиздер менен мындай сезимдерим менен бөлүшкүм келет да. Себеби дегенде мен бизнес насаатчылыкты бүгүн эле ала калып эле анан кийин давайте бере калайын сиздерге деген жокмун да. Бул сабакты мен өзүм биринчи кезекте 21-жылдын июль айынан баштап өткөнмүн. Анан албетте ал кезде биз именно биздин академия разбор жасагыла, силер деген практиканы өтүшүңөр керек деген үчүн биз ал кезде бизнесмендер менен иштеп баштаганбыз. Чындыгында бизнес разборду жасап баштаганда мен өзүм чынымды айтайын ишенген эмесмин. Кантип эле ушинтип разбор жасап койсом эле ошол бизнесмендердин бизнестери жүрүп кетсин деп бир аз ишенбестик болгон. Бирок ошондо дагы берилген программадагы бардык сиздерге ошол программанын бардыгын эч нерсесин калтырбай ашыгы менен берем, практикасын кошуп туруп да. Именно ошол берилген программа менен бизнесмендерге разбор жасагам. И бүгүнкү күндө дал ошол мен толук программа менен өтүлгөн, мисалы бир бизнесменди алам дагы бизнес программаны полный башынан аягына чейин өтөм. Анын арасында талдоо чебери дагы болот, бизнес программа дагы болот. И өткөндөн кийин какой-то бир убакыттан кийин результаттар башталганда мен өзүм шок болгом. Ушундай да результат болобу деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин именно жеке иштешкен жеке иштешкен адамдардын результатын прям ушунчалык таң калам да. Сиздерге азыр сонун мүмкүнчүлүк дал ошол мен элдерге өткөн премиум клиент деп коем мен аларды. Премиум клиенттерге өткөн разборду бүт сиздерге өзүңүздөргө берем. Мына ушул эле акчаны төлөңүз дагы үйрөнүп алыңыз деп. Сиз аны үйрөнүп алгандан кийин бизнесиңизге кааласаңыз клиентиңизге разбор отуруп алып жасай бересиз. Программа менен толук өтсөңүз результат действительно прям бомба болот да, бомба. Элестеткиле нолдон мисалы Азиз айым менен өткөнбүз бизнес разборду да. Ал нолдон эле 3 бизнес разбордон кийин резко миллионго чыкты Wildberries продажасы. Премиумга келип акчасын төлөгөндөн кийин ал жакта өтүп баштагандан кийин резко мына бүгүнкү күндө 8 айдын ичинде февралда иштеп баштаган экен өзүнүн личный кабинети. 20 миллиондон ашты, берки кабинети бир 6-7, почти 30 миллион продажага чыкты Wildberries'тен. Ага чейин минус 450 миңге аркага кеткен экен да. Именно ушундай иштешкен клиенттерим баары көп да. Дагы бир мисалы тил жөнүндө, эгерде сиз өзүңүз психолог болсоңуз, бизнес клиенттер менен иштесеңиз, чоң акчага чыккыңыз келип жаткан болсо, ушундай вау результат бергиңиз келип жаткан болсо, аябай сонун мүмкүнчүлүк да. Анан эгерде именно ушул психология жүрөгүңүзгө жагып, ушундай чоң чектер менен иштегиңиз келсе дагы сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы тил боюнча келген айым бар, 22-жылы келип иштеп баштаганбыз экөөбүз. Ошол кезде ал айым квартирада жашап жүргөн. Квартирада жашап, кредиттери бар, ушинтип жүрүшкөн да. Бүгүнкү күндө трехкомнатная квартира алды. Бишкек шаарынан эгерде материалдык жактан айтсак, нематериалдык дагы результаттар аябай көп болот да. Машина алды. 8-7 мамлекетти кыдырам деди эле, ошол мамлекеттин баардыгын кыдырды. Азыр Турцияда балдар менен, үй бүлөсү менен 4 баласы бар, 4 баласы менен эс алып жүрүп Турцияда. Андай эс алганга ага чейин болгон эмес. Тем более үй бүлөсү менен эс алууга болгон эмес да. И былтыр мен именно ошол бизнес насаатчылыктагылар менен чогулуп алып, биз Катарга барып эс алып келдик. Ал эми мен өзүмдүн инимдин результаты жөнүндө айтсам, ал эми жомок да өзүнчө элечи. Чындыгында жомок жашоодо бар да, ошого ишенсек биздин жашообузга келет. Ошол кезде инимдин акчасы 200 миң болгон болсо, эгерде биз бизнеске фокус кое турган болсок, 200 миң айына тапкан акчасы 200 миң, бүгүнкү күндө айына тапкан акчасын өзү да айта албайт да, санай албайт да, мындайча айткандачы 10 квартирасы бар. Элестеткиле, 2 жыл мурун иним келгенде квартирада жашачу болчу. Үйү жок болчу, машинасы бир 10 миң доллардык машинасы бар эле, анысы да тез бузула берчү да. Бизнес насаатчылыкка келдик, биз полный ошол сиздерге бере турган бизнес насаатчылыкта талдоо чебериндеги разборлорду башынан этегине чейин прям отуруп алып акчасын төлөткөнмүн ар бир разборго жасаганбыз. И бүгүнкү күндө элестеткиле 10 квартирасы бар. Өзүнүн жери үйү бар, өзүнүн трехкомнатная прям өзү алган үйү бар, машинасы бар, аялдын машинасы бар. Бизнеси чоңойгондон чоңоюп, кечегиде бизнесине 100 миллион долларга разбор жасадык. Элестеткиле. 10 миллион доллар анын өзүнүн жеке пайдасы болот экен. Ушундай заказдар түшүп. Чындыгында результат
вау болот, албетте эгерде сиздер ушундай результатты каалап келсеңиздер. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер айымдар. Мага VIP тарифи жагып атат. Да, чындыгында VIP тарифи өзгөчө, эмнеге анткени ал жакта жандуу поле болот, жандуу менден разбор. Сиздер келип эле сабакты угуп кетип калбайсыздар, ал жакта менден разбор аласыздар. Мен сиздерге отургузуп алып, прямо ар бириңиздерге жасабайм, бирок 5 разборду 5 адамга жасайм, кийинки 5 разборду 5 адамга жасайм. Ал жакта деген акчага, наличка акчаны биз кабыл албайбыз, долларды кабыл албайбыз. Мисалы кыргызбыз, кыргыздар көбүнчө өзүбүздү жакшы көрөбүз дагы, башка мамлекетти кабыл албайбыз. Мисалы Америка менен мамиле жакшы болбосо долларды кабыл албайбыз, Россия менен жакшы болбой атса рубльдү деле кабыл албашыбыз мүмкүн. Энергетический акчанын дагы энергиялары башка болот да, мен аны да кабыл алуу болот. Биздин тегибизден келе жаткан түрдүү чоң акчаларга блоктор бар, алар менен терең иштешебиз. Биздин сексуалдык блокторубуз бар, алар менен иштешебиз. Биздин дал ушундай блоктор биздин жашообуздагы, бизнесибиздеги ийгиликтерибизге аябай чоң таасирин тийгизет. Анын баардыгын кантип разбор менен терең разбор жасап, трансформация кылыш керек. Мен жасап сиздерге көрсөтөм, үйрөтөм. Сурооңуздар болсо бериңиздер айымдар. Эмечи ызатканде мен эме деп сурайын деп унутуп калыптым да. Могу бизнес наставницага буюрса жазып кантпайбызбы, Кудайым буюрса жазабыз. Анан ошо разбордун деген канча бир 5-6 түрү болот деп атпайбы? Ошол окуган адамга ар бирөөнө ошол ар бир разборду жасап береби же кандай, ошол боюнча сурайын дегем да. Мисалы үчүн разбордун түрлөрү болот турбайбы, 5-6 түрү болот турбайбы? Анан ошол окуган бир адамга ошол разбордун баары жасалабы деп сурайын дегем да. Же кандай болот? Ал разбордун баардыгы мисалы онлайн, сизге онлайн жөнүндө айтып берейин да. Мисалы онлайндан 10 адам катышсын, офлайн 10 адам деп коелу да. Биз сиздерге 3 саат убакыт бөлөбүз. 3 сааттын ичинде 3 адамга болушу мүмкүн, 3 сааттын ичинде 2 адамга деле болушу мүмкүн, 5 адамга болушу мүмкүн. Ал эми разбордун кеткенинен көз каранды да. Поле кандай көрсөтсө, биз ошондой эле жасап кетебиз. Биз ал жерде бир разборго 1 саат жетет деп айта албайбыз, да. Мисалы 10 адам катышкан болсо, бул жумадагы чыккан сабакта 3 адам разбор алат. Себеби дегенде 3 разбор болсо, мисалы да, бир сабакта 3 разбор жасалса, 3 адам разбор алат дагы, калган 7 адам фигура болуп катышат. Ошо онлайнда кетет да, фигура болуп. Онлайнда окуган адамдар дагы, офлайндагылар деле катыша берет, алар фигура болуп катыша берет. Бирок онлайнда биз көбүрөөк онлайнга катышкандарга көбүрөөк көңүл бурабыз. Негизинен. Офлайнда окугандар катыша берет, үйрөнө берет да. Мен мисалы онлайнда разбор жасап атып дагы аларга айтып берем да, кантип онлайндан разбор алса болот, кантип жасаш керек. Себеби дегенде баардыгыбыз дүйнөнүн булуң бурчунан чыгып алып эле бири-бирибизге разбор жасай берсек болот да, телефондон чыгып алып элечи. Себеби дегенде биз физически ар жакта болгону менен биздин баарыбыздын тең энергиябыз бир эле жерде болот да, трансформация боло беребиз. Биз өзүбүз дагы ошентип окуганбыз да. Кийинки жумадагы сабакта кийинки 3 адам разбор алат. Кийинки жумадагы сабакта дагы калган адамдар разбор алат да. Ошентип адамдар алып кете берет. Мындайча айтканда, менден жок эле дегенде бир 2-3 разбор аласыз. Менин бир разборум 200 000 сом турат да. Сиздин төлөгөн акчаңыздан дагы көбүрөөк разбор алып кетесиз.